Арбаңыздар ардактуу каналымдын угармандары. Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Матисаков мектебинин мүчөсү Гүлназ Мейримбекованын Ак көпөлөк эссеси. Жай айынын биринчи жумасы, дарактар бүчүр жарып, тала үстүнөн жөө туман үзүлүп үзүлбөй каалгайт. Тереке жакшылап көз чаптырсаң, көкүрөгү кубаныч толуп чыгат. Жашоого кумарың артат, тазарасың. Жаман ойлоруңду көөдөндөн айдап таштайсың. Көк асманда чубалган ак булуттар көзгө илинбей, жай жылып, жылуу жел аргы бетиңден сылап өтөт. Жерден баш баккан көк майсан жаратылыш көктөмүн чырайына чыгарып, тээ бийикте көзгө чалдыгып-чалдыкпай торгой сайрайт. Аз күндөн кийин жаз өзүнүн бийлигин толук жүргүзүп баштайт. Күн нуруна жылынган бутактын тулкусунан назик бир кыймыл байкалгандай болду. Майда желимдей көрүнгөн нерсе аз-аздан козголуп, бир аздан соң канат жайды. Ак көпөлөк кыш мезгилин өткөрүп, көз ачкандай жел аргыга дирилдеген канаттарын кагып, өйдө көкөлөдү. Бак түбүндө андан көз айырбай карап турган кичинекей кыз чыйылдаган үнү менен тегеректи жаңыртты. Көпөлөк, учуп кетти көкөлөп. Колдорун сереңдетип, көздөрү жайнап кетти. Кыздын аты Ак мөөр, бир үйдүн эркеси. Ак көпөлөктүн кайдан жайдан пайда болгонуна акылы жетпей, кичинекей алакандарын чапкылап, сүйүнгөндөн "Мен өзүң менен ала кетчи, менин да учкум келет" деп көккө сызып бараткан көпөлөктүн соңунан бир топко чейин чуркады. Атасы үйдө болсо, Ак мөөр аны жанынан карыш жылдырбайт. Жалгыз кыз, жалама туз деп жаналы калбай өпкүлөгөн атасы жумушунан келгенден кийин экөөнү ажыратып көр, атам качан келет деп күтө берип көзү тешилди деп. Апасы кызын кучагына кысып, жан дилин төшөгөн күйөөсүнө тажабай айта берет. Атасы жумушунан чарчап чаалыгып келгенине карабай, 6 жашар кызынын айтканы менен болуп, тизесине кондурат дагы кызыктуу жомокторду окуп берет. Ак мөөр атасынын көкүрөгүнө башын жөлөп, жомок угуп жатып, жомокко кошуп, түкүлдөп соккон атасынын жүрөгүн тыңшап, уйкуга кетээр эле. Кийинки учурда Ак мөөр атасынан көпөлөктөр жөнүндө жомок айтып берүүсүн суранчу болду. Канаттары ак, сары көпөлөктөр анын түшүнө да кирчүү. Бара-бара жол күзөтүп, эшикте жүргөн Ак мөөрдү так көтөрүп, менин көпөлөгүм деп төбөсүнө тегеретип алар эле атасы. Күндөрдүн биринде атасы жумушуна байланыштуу узак мөөнөткө, алыс жакка командировкага жөнөмөк болду. Ал кабарды уккандан баштап Ак мөөрдүн тынчы кетти. Оюну калып, эси дарты атасында. Аны түк кое бергиси жок. Бала да кете элек атасын сагынганын. Ак мөөрдүн атасы эртең кетем деген күнү кызын алдына отургузуп, көп нерселерди айтып берди. Бир кезде "Ата, сиз алыс жака кетесиз, деп көңүлүнө өйгөн суроосун узатты. Атасы ойлоно түштү. Азыр кантип айтса дагы, эмне деп айтса дагы кызына катуу тиерин туюп, сөзүн көпөлөктөн баштады. "Акиш, барган жеримде жумушумду тез бүтүрүп, кызым күтүп жатат деп үйгө кайткандын аракетин көрөм. Ага чейин сен жакшы көргөн көпөлөктөр биздин бакта көбөйүп, асман бетин бербей учуп калышат. Билесиң да, алар сени менен достошконду каалашат. Эрикпейсиң, Ак мөөр. Мен келерим менен экөөбүз мектепке барабыз. Элестет, көпөлөктөр бизди мектепке чейин узатып, жаныбызда учуп баратышат. Сонунда деп Ак мөөрдү бооруна кысып, кыялга берилген кызын соороткон болот. Атасынын жан жыргатып бети башын сылаган барбайган колдорун наристе дилинде өөп койду. Ак мөөр ушул кезде учуп кетүүчүдөй бактылуу эле. Эртеси атасы кызын чоң жолго чейин көтөрүп келди. Адатынча төбөсүнө көтөрүп, тегеренип ойнотуп, анан апасы экөө менен коштошту. Ошол күндөн баштап Ак мөөр атасынын сөзүн унутпай, күндө апасынан "Атам качан келет?" деп сураганын койбоду. Апасы да кызына кошулуп кыжаалат тартып, муң кайгысын ичине катат. Күйөөсү келем деген мөөнөтүнөн небак өтүп, жаз жай айына орун бошотуп,
күндөр кубалашып өтүп жатты. Ак мөөр короосунан көпөлөк көрсө эле атам келет, апа, бүгүн атам келет деп бир ордунда тура албайт. Ак мөөрдүн апасы да бүгүн келип калар бекен деп үмүттүү жол карайт. Көздүн салкын күндөрүнүн биринде ак мөөрдүн денеси бирде оттой ысып, бирде кайра муздап, тамакка табети тартпай сыркы болуп калат. Күндөн күнгө алсырап, төшөгүнөн турбай, көздөрүн жуумп, шыбырап сүйлөгөнүнөн улам түш көрүп жатабы деп ойлойт апасы. Дарыгер келген менен баланын кесел тамырын таппай, дарты эмнеден экенин билбей кетип жүрдү. Ак мөөрдүн баягы көзгө сүйкүмү кетип, моюну алманын сабагындай ичкерип, эки кулагы эле делдейет. Аркы өздө жашаган ак кыз чоң эне келип, апасына кызыңдын кесели кусалыктан дейт. Ичи күйгөн апасы жанын коерго жер таппай, тунжурап көпкө чейин өзүнө келе албайт. Бир күнү дарыгер дагы келип, ак мөөрдүн дене боюн тыңшап кеткенден кийин бир топко көзүн ачпай жаткан кызы назик шыбырайт. Ак көпөлөктөрдү көрдүм. Бир болсо, атам эми келет апа, атамды сагындым деп жөөлүгөндөй болду эле. Апасынын жүрөгү оозуна тыгыла түштү. Наристе жүрөгү сезип жатат, жакшылык болгой эле, атасы аман келгей эле деп санаасы санга бөлүнүп, жаман ойду өзүнөн алыстатып, кат кабарсыз кеткен күйөөсү келип калса, ак мөөрүм кусалыктан арылып, куландан суу айыгып кетээр, тилегенимди бере көр деп жаратканга жалынып, түнү бою кызынын жанында кирпик какпай чыгат. Эне да мындайга эне гана түтөт, эне гана. Бирок апасы ойлогондой болбоду. Шалбырап алы куруган ак мөөр кечке жуук үлбүрөгөн көздөрүн ачпай, алсыз үнү менен: "Атам келдиби апа? Эмнеге кечикти?" деп алсыз үнү менен шыбырап, түшүнүксүз сөздөрдү айтып жатып, көзүн жумган бойдон кайра ачпады. Ал күнү айылдын үстүнөн ак көпөлөктөр чаркайланып учуп жүрүштү. Кабарсыз кеткен атасы бир айдан кийин келди. Анын каякта жүргөнүн сураган эч ким болгон жок. Элдин күбүр шыбырына караганда ал кылмышка шектелип кесилип, абакта отуруп чыккан эмеш. Ким билсин, келген күнү эле кызы жаткан көрүстөнгө жетип, көмкөрөсүнөн түшүп оуналактап, буркурап бузду ыйлады. Жанында солкулдап көз жашы тыйылбаган жубайынан башка эч ким болбоду. Ак мөөрүм, менин көпөлөгүм, менин көпөлөгүм, мени күтпөй учуп кеткен турбайсыңбы? Мен кечигип калдым, кечир кызым мени. Ботосун сагынган ингендей ыйы Кудайга жетип, шорго малынган атасы кызынын жүзүн бир көрүп, үнүн бир угуп калсам деген арман жүрөгүн канатып, кайнаган бугу жанын мыжып жатты. Пешенесине жазылса эмне кылат? Атасы кызы жаткан мөрзөгө күн алыс келип, Куран түшүрүп дуба кылып жүрдү. Бир күнү мөрзөгө келип жаңы эле Куран окуп баштаганда, оң жак мүрүсүнө ак көпөлөк келип конду. Жүрөгү болк этип, жан дүйнөсүн бир керемет кучагына алгандай делөөрүй отурган жеринде катты да калды. Учуп кетпесе экен деп, кыйлага чейин дене бою былк этпеди. Келдиңби көпөлөгүм деп шыбырап жүрөгү сыздап чыкты. Шыбырын уккандай ак көпөлөк ылаң этип өйдөгө көкөлөй берди. Чын эле ак көпөлөк бул ааламдын учуп кеткен ак мөөрү болсо, анда атасы менен амандашып, сагыныч кусалыгын жазып кетти. Сиздер Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Матисаков мектебинин мүчөсү Гүлназ Мейримбекованын Ак көпөлөк эссесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.